Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Allah Taala'nın yardımı menen İmam Navawi toptoğun 40 hadistin 10. hadisine geldik. Allah Taala barıska пайдалуу илим, жүрөгүбүзгө бекем ихлас берсин. Алган билгендерибизди кыямат кайында жакшылыгыбызга себеп кылсын. 10. hadiste мындай дейт: Ан Аби Хурайрата radıyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem eyyuhan nas innallaha tayyibun la yetaqabbalu illa tayyiba ve innallaha amara'l mu'minina bima amara bihil mursalin faqala ya eyyuhar rusul kulu minat tayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim. Чындыгында Аллах таза жана тазадан башканы кабыл кылбайт. Чындыгында Аллах Таала өзүнүн пайгамбарларын эмнеге буйруган болсо, момундарды да ошого буйруган. Аллах Таалам Куранда: "О элчилер, таза адал тамак ашты жегиле, сооптуу иштерди кылгыла." Муъминун сүрөсү 51-аят жана Бакара сүрөсү 172-аят. О ыйман келтиргендер, силерге биз берген ырыскылардын тазасын, адалын жегиле. Тумма дакара роджула ютилу сафара أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك رواه مسلم. Андан соң ал пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мисалдап эскерди. Алыскы сапарда жүрүп, чачы үрпөйгөн, өзү кирдеген: "О Роббим" деп колдорун асманга жайып турган бирөөнү эскерет да, анын жегени арамдан, ичкени да арамдан, кийгени да арамдан, азыктанганы да арамдан болуп жатса, анда анын дуасы кантип кабыл болсун деди. Бул Муслимде келген хадис. Аллах Таалам таза, тек гана тазаны гана кабыл кылат дегени, Аллах Таалам өзүн тойиб деп сыпаттады, өзүн таза деп сыпаттады. Мындайча айтканда Аллах Таалам эч бир кемчилиги жок, айыптары жок. Ал затында да, аттарында да, сыпаттарында да, буйруктарында да, тыюуларында дагы бардык тараптан караганда эч бир кемчиликтин бир кесиндиси да, кемчилик деп аталган сөздүн бир сыныгы да Аллах Тааламга таандык эмес. Бул нерселердин бардыгынан Аллах Таалам аруу, таза зат. Мына ушундай таза болгон аруу зат Аллах Таалам адамдардан талап кылып атат: таза амалдарды кылгыла. Ал эми адамдар тараптан келе турган тазалык амал, алар амалдар болот, сөздөр болот, максаттар болот. Адамдын ичиндеги ойлор, көздөгөн максаттар, мына ушунун бардыгы таза болуш керек. Фала якбалул хабиса минал аквал. Ошондой эле жаман сөздөрдү, жаман амалдарды, жаман максаттарды Аллах Таалам кабыл кылбайт. Аллах Тааламга көтөрүлбөйт, ага сооп жазылбайт деген сөз. Балким анын артынан күнөө табат адам. Илейхи ясаду ал калимут тойиб. Жакшы сөздөр Аллах Тааламга көтөрүлөт. Фатыр сүрөсү 10-аят. Аллах Таалам тек гана жакшы сөздү кабыл кылат, жакшы амалды кабыл кылат. Ошондой эле садакалардан да жакшы, туура, таза, адал жол менен келген садаканы кабыл кылат. Ал эми жаман жол менен келген, акчасы жаман, адал жол менен келбей туруп аны башка бирөөгө берип салуу, мен өзүм колдонгон жокмун, бирөөгө берип койдум деген, ал кабыл болбойт. Өзү жебейт дагы, өзү колдонбойт ал нерсени. Аны башка бирөөгө берип коет. Жана кээ бир коомдо бузук адамдар бар, биринин акчасын тартып алып туруп бирине берип койгондор, коркут үркүтүп алып койгондор, анан башка бирөөгө кайрымдуулук кылып берип койгондор, харам окаттал. Ал эч кандай кабыл болбойт, эч кандай Аллах Тааламга көтөрүлбөйт. Вала таяммамул хабиса минху тунфикун. Бакара сүрөсү 267-аят. Жаман нерселерди ниет кылып, көздөп, аны башка бирөөгө кайрымдуулук кылып бербегиле дейт. Кээде ал нерсе затында адал эмес болот. Кээде ошону таап кели жолу адал эмес болот. А затында адал эмес болгон нерсе бул арам өлүп калган малжандык же арам болгон чочко, эшек, арак мисалы. Ал эми ошону табуу жолундагы кээде мээнет кылып иштесе деле бирок арам болгон жолдору бар. Процент, сүткөрлүк, взятка, кумар оюндары, мына ушундай сыяктуу. Же затында өзү таза эмес болот, кир болот, арам болот. Же аны таап келүү жолу арам болот. Же ага жетиштин жолу арам болот. Калпайтып, кыянаттык менен, алдоо менен, жашыруу менен, акча өзү адал, бирок таап келүү жолу арам. Ушунун бардыгы мындай жол менен таап келген нерсени башка бирөөгө кайрымдуулук кылып, жакшылык кылганы жарабайт. Аллах Таала муну кабыл кылбайт. Таза эмес.
Ал эми кээде амалдардан да таза болбой чыгат. Бирөөнү алдаган жок, бирөөгө зулумдук кылган жок, калп айткан жок, кыянат кылган жок, взятка берген жок, риба кылган жок. Бирок өзүнүн ибадат деп кылган амалында ихласы жок. Аллах таалам үчүн кылган жок. Рия үчүн, адамдар үчүн кылды. Бул дагы тоюп болбойт. Тоюп деген таза болбойт. Амал таза болуш үчүн ал амал ихластуу болуш керек. Бирөөнүн көздөгөн үчүн, бирөөнүн карап турган үчүн, бирөөнүн угуп турган үчүн, же бир коомдо, элде, бул дүйнөдө бир кылган сооп деген амалдын артынан бир нерсени көздөй турган болсо, бул таза амал эмес. Бул Аллахтын ыраазылыгы үчүн болгон жок. Башка максат бул жерде. Бирөө бийликке жетейин, бирөө элдердин алдында таанымал болоюн, же элге бир сүйкүмдүү болоюн, кадырлуу болоюн деген максатта бир иштерди жасаса, ошого жетет. Бирок Аллах таалам алдында амал көтөрүлбөйт. Эмнени көздөдү, ошого жетти. Болду. Ошон үчүн буга чейин да кайталаганбыз сабактарда, амал таза болуш үчүн эки нерсени унутпаңыздар. Дайыма ихлас, тунук болуш керек. Кыпындай да эч нерсеге көздөлбөш керек Аллахтан башка. Болду, Аллах таалам ыраазылыгын табайын, буйругун аткарайын, тыйгандан тыйылайын. Анан экинчиси ошо кылган амал пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам алып келген жолго шайкеш, дал, туура келиши. Мына ушул амал таза амал, кабыл боло турган амал. Сөздөрдөгү жакшы амалдар, Аллах тааламды эстөө, зикир кылуу, адамдарды жакшылыкка буйруу, жамандыктан тыюу, Аллах жолуна чакыруу, адамдарга болгон жакшы сөз сүйлөө, ушунун баардыгы жакшы сөздөр. Аллах тааламга көтөрүлө турган сөздөр. Илейхияс адул келимот тойып. Фатир сүрөсү 10 аят. Аллах тааламга жакшы сөздөр көтөрүлөт деп. Ал эми жаман сөздөрдү Аллах таалам жек көрөт. Аны жерге калтырат. Асманга көтөрүлбөйт, Аллах тааламга көтөрүлбөйт. Жалган айтуу, ушак айтуу, жала жабуу, бирөөлөрдү кагылыштыруу, сөз ташуу, сөгүнүү, жалган күбөгө өтүү, баардыгы жаман сөздөр. Аллах сактасын. Ал эми Аллах тааламга кетире турган жаман сөздөр, капырчылык сөздөр, ширк сөздөр, кабыл болбой турган сөздөр. Себеби Аллах таалам вала якбалу илля тойиба. Аллах таалам тек гана таза нерсени гана кабыл кылат. Ошондой эле адам жакшы амал кылып туруп деле жүрөгү тар, ичи көрө албастыкка толгон, башкаларды жек көрөт, көкүрөгү тар. Аллах сактасын. Бул адамдын өзүнүн затындагы ичиндеги жаман нерселердин топтолгондугу. Баягы бирөөнүн акчасын тартып алып туруп, кайра мечит салып коюп, мисалы, көпүрө салып коюп, бул негиздерди билбейт, эч кандай амалы көтөрүлбөй убар болуп жүргөндөр. Муну жакшы түшүнүп алсак, кайсы учурда амал кабыл болот, кайсы учурда дуабыз кабыл болот. Ошонун негизги анын дуанын кабыл болушунун кандай тоскоолдуктары бар, а тоскоолдуктарды кантип жоёбуз? Мына ушул нерсени адам түшүнөт. Ва инналлаха амарал муъминина бима амара бихил мурсалин. Аллах таалам мумундарга буйрук кылган, пайгамбарларга, элчилерге эмнени буйрук кылган болсо, ошол буйрук мумун мусулмандарга дагы тиешелүү. Ушул хадистен дагы түшүнө турган нерсе, пайгамбарларга буйрук түшөт. Бул деген сөз алар Аллахтын буйругун аткарат, тыйгандан тыйылат. Өзүндөрүнүн сөзүнөн же өздөрү бир нерсени таап алып кылыша бербейт. Алар бүт кылган иштери, сүйлөгөн сөздөрү Аллахтын буйруктары. Акылына дал келип калган нерселерди айтып сүйлөй берүү керек эмес. Бүт кабарды Аллах тааламдын кабары менен, буйругун аткарып, тыйгандан тыйылып, вахиде келген кабарды сүйлөгөн. Ошон үчүн Аллах таалам Хаш сүрөсүнүн 7-аятында "Ома атакум расулу фахуду" Аллахтын элчиси эмнени алып келсе кабыл кылгыла заматта. "Ома нахакум анху фантаху" эмнеден тыйган болсо заматта тыйылгыла деп. "Ваттакулло" Аллахтан корккула. Бул деген пайгамбар буйрукту аткарат, тыйгандан тыйылат, Аллах тааламдан келген. Анын көргөзмөлөрү бүт бул Аллах тааламдын көргөзмөлөрү. Эч кандай Аллах тааламдан оозуп сүйлөбөйт. Адам дагы ошондой болуш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан оозуп, Аллахтан бир сөз сүйлөөдө, жамал кылууда оозуп, ал келбеген нерселерди айтып жүрбөш керек. Амарал муъминина бима амара бихил мурсалин. О элчилер, адал тамактарды жегиле. Ва амалу солиха, жана жакшы амалдарды жасагыла дейт. Көңүл буруңуздар. Биринчиден, адал тамактарды жегиле дейт. Арам эмес тамактарды. Бул адал тамак деген бүт Аллах таалам уруксат берген тамактар. Ошол адал тамакты жегенден кийин эле аяттын аягында караңыздар. Ва амалу солиха. Солих амалдарды кылгыла дейт. Адал тамактар жегенден кийин солих жакшы амалдарды кылгыла дейт. Алымдар айтат: "Фаакулул халал юину алал амали солих." Адам адал тамакты жесе, ошол жеген тамагы жакшы амалдарды кылууга жардам берет. Жана ошол кылган амалы кабыл болушуна себеп. Жеген ырыскысы таза адал тамагынын артынан кылган сооп амалы кабыл болот деген сөз. Ошол сен солих деп жакшы деген амалың кабыл болот деген сөз. Ал эми адам арам тамак жесе,
Биринчиден амалга кабыл болбойт, дубасы кабыл болбойт жана арам тамак адамды жалкоо кылат, ныксыратат, шалдыратат. Эч нерсени кылгысы келбей жашоодо өзүн оор сезет, ибадаттан рахат албайт. Себеби арам тамактын ашказанга киргенден ал адамды булгайт, жүрөгүн булгайт, денесин булгайт. Арам тамак жеген адамдар ибадат тоодой болуп калат, Аллах сактасын. Жакшы сөздөр жакпай калат, намаздар жакпай калат, зикир кылган жакпайт. Эптеп эле курсагынын айласы жана эки бутунун ортосундагы шахваттын айласын көздөп жашоодо мал сыяктуу болуп калат. Лианнал харам сакула фи бутунихим ва кулубихим факассалахум анит-таа. Себеби бул арам нерсе жей бергенден курсагына арам тойду, жүрөгүнө да арам толду. Мына ушул нерсе ибадаттарды кылуудан, жакшы иштерди кылуудан тосуп салды. Себеби бул ибадат, Куран, Аллах Таалага жакындоо болгон нерселер бул нур, а нур менен караңгылык бирикпейт. Ошондой эле адам адал тамактарды жеп жүргөн адам, алхамдулилла, ал ибадаттага жеңил болот. Ибадат кылган сайын рахат алат. Ошодон түнөк табат, жүрөгү жумшарат, Аллах Таалага жакындайт. Муну жашоодо деле ар бир адам өзүнүн практикасында сезет. Кээде бир адам менен ушуп кетсеңиз, же өзүңүздүн бир туура эмес сүйлөп алган сөздөрүңүздү сезгенде кандай жүрөк ооруйт, же адам билет бир жаман иштер жасап алганда кандай бушайман болуп, көңүлү чөгүп, ал эми жүрөк карайып отуруп калса, акыры барып жакшы жаман ишти жасаса деле бушайман болбойт, көңүлү дагы ооруп койбойт. Себеби ушу жүрөк карайып толуп калган адам барып сезбей калат. Жакшы иштер жасайын десе, умтула албайт, чыгына албайт, жүрө берет, шалдырап, ныксырап, жалкоолуу армап, кайдыгер болуп уланып жүрө берет. Аяттын аягында инни бима та'малуна алим. Мен силердин эмне кылып атканыңарды билүүчүмүн деп айтты Аллах Таала. Бул аяттан дагы түшүнсөк болот, инсан бир амал кылып, сыртында бир жакшы көрүнүп, ичинде ихласы жок, сырткы көрүнүшү менен ички көрүнүшүн карама каршы келишинен сак болсун. Сен адамдар үчүн жакшы көрүнүп, бирок ичиңдеги жаман нерсени көргөзө албашың мүмкүн. Бирок Аллах Тааламдын алдында адамдын сырткы да ички да абалы ачык айкын билинип турат. Ошондон адам амал кылганда эмне үчүн кылып атат, ким үчүн кылып атат, сырткы көрүнүшү менен ички көрүнүшүн оңдош керек. Ал эми адам кайдыгер болсо, сырткы көрүнүшүн оңдоп, ичине кайдыгер болуп унутуп калат эмнеге оңдоп атканын. Адамдардын алдында сыртыбыздан көрүнө берет жакшынакай болуп, бирок ички жүрөгүбүздүн түпкүрү адамдар жок кезде кандай абалыбыз? Силер эмне кылып атканыңарды мен билем. Эмнени ойлоп атканыңарды, эмнени көздөп атасыңар бул дүйнөдө. Мен билем, дейт Аллах Таала. Мына ушул аят эки нерсени камтыйт. Адам баласы коркпосун. Биринчиден, жакшы амал кылгандайын анын сообу жоголуп кетпейт. Кайсыл гана амал кылбаңыз, сөзсүз анын натыйжасын аласыз. Кыпындай болсо да сообун аласыз же күнөөсүн. Натыйжасы, асары бар. Аллах Таала аны унутуп койбойт, аны таштап койбойт. Сообу болсун, күнөөсү болсун, Аллах Таала билет, аны жаздыртат периштелерге. Кыямат кайымы келгенде жакшылык болсо жакшылык, жамандык болсо жамандык. Экинчиден, адамдын сырткы кылган амалдары менен алданып калбасын. Эл менен кошула жүрөм деп коюп, бирок ички дүйнөсү оңдобосо, ушул нерсеге адам өзүн өзү оңдобой эле эл менен кошулуп жүрө бербесин. Адам өзүнө да көңүл буруп, ниетин, ихласын, ички амалдарын карап назар салып жүрүш керек. Себеби Аллах Таалам сенин ички амалдарыңды карайт. Мен билем силердин эмнени кылып атканыңарды деп айтты. О Аллахка ыйман келтиргендер, биз рызкы кылып берген таза нерселерден жегиле. Мындай чыкканда адал нерселерден. Заты адал болгон нерселер бар. Адал ырыскы дегенде, кээде заты адал болгон ырыскылар бар, бүт арам эмес болгон нерселер. Фрукту болобу, овощи болобу, кандай түрү болбосун, адал эттер жана адал эмгектер болот. Жана адал жол менен табуу ырыскыны. Ушунун баардыгы адалга кирет. Араф сүрөсү 157-аят: "Ва юхиллу лахум ат-таййибат ва юхарриму алейхимул хабаис." Аларга жакшы таза нерселерди адал кылат Аллах Таалам, ал эми жаман нерселерди арам кылат дейт. Кээ бир адашкан адамдар жашоодо биз ийгиликке жетейли, таза болгубуз келет, өтө өздөрүн таза кармагыбыз келип туруп, адал нерселерди да арамга чыгарып салгандар бар. Жебейбиз деп. Бул чектен чыгуу, бул аша чапкандар. Себеби Аллах Таала уруксат берди, адал нерселерди жегиле деп. Адам адал жол менен рахат алуусу, тамактануусу ысырап кылбастан. Анан кээ бирлер мен жумуртка жебейм, себеби бул тоокторун чыккан экен. Ана мен муну жебейм, мен муну арам деп көрөм. Себеби бул такыбалык багана, муну жебей эле койгон жакшы. Ушундай сүйлөгөндөр бул чектен чыккандар, аша чапкандар. Аллах Таалам кайсы нерсени арам десе ошодон оолак болуш керек. Арам деп айтпаган нерселердин баары адал. Тамакты основасы адал, кайсы нерсени гана арам десе ошол арам болот.
Кээ бир адамдар адал тамак жесең ибадат жакшы кыласың деп тамакты көп жеп, күчтүү тамактар жеш керек, жакшы ибадат кылыш үчүн десе, шейх айтат, бул айбандардай дейт. Адал рызкы же, тамак же, бирок артынан мунун максаты ошо Аллах Тааламга шүгүр кылуу. Ва амалу солиха, жакшы тамак жеп, адал тамак жегенден бул адамды ибадатка түртүш керек. Аллах Тааламга шүгүр кылууга, рахмат айтууга түртүш керек. Солих амал кылууга түртүш керек. Эстеңиздер, адал рызкы адамды Аллах Таала менен болгон мамилесин түзүүгө, байланышын ачууга, дуасынын кабыл болушуна, ибадаттарынын сообу көтөрүлүшүнө себеп болот. Ал эми арам рызкы болсо, ушунун карама каршылыктары. Үнү Аллахка жетпейт, дуасы кабыл болбойт, ибадаттан рахат албайт, доор болот. Ошон үчүн тафсиринде айтып атат, адал рызкыны Аллах Таалам атаган деле артынан солих амалды эскерди дейт. Себеби адал рызкы менен жүргөн адам солих амалды кылуу жеңил болот. Адал дегенде бул жерде тек гана тамакты эле карабаңыздар, бирок ошол тамакты таап келүү жолун да унутпаш керек. Ошол дагы адал болуш керек. Жана адамдын ошол амалды кылганда дагы таза болуш керек. Ал амал таза болуш үчүн адамда ихлас болуш керек. Жана ал амал пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга сүннөтүнө дал келиш керек таза болуш үчүн. Ушулардын бири элеге кете турган болсо, ал амал таза болбойт. Мындай амал Аллах Тааламга көтөрүлбөйт деген сөз. Адам соода кылат, анан ар бир сатканда касам ичип айтып атса, мен муну мынчага эле алып сатып атам сага, өз баасына берип атам деп жашырып сатты, кыянат кылып сатты. Анан ошодон таап келди акча, эмне акча адал деп. Акчанын өзүнүн заты адал болгон менен, бирок таап келген жолу арам болду. Ошентип арам нерселерге кирет, анын үй бүлөсү жейт, балдары жейт, ошонун артынан жүрөк мерес болот, бири-бирине кайрымсыз болот. Алла сактасын. Хадистин улагында пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мисалдап берди. Сапарда адамдын дуасы кабыл болот. Жана абалы кыйналган абалда, кийими чаң, колун асманга көтөрүп атат. Мындай чыкканда дуа кабыл боло турган себептердин баардыгы бул кишиде турат. Бирок ошондо да дуасы кабыл болбой атат. Бүт себептер бар. Дуа кабыл болуштун жолдорунан эки колдун көтөрүшү, асманга карап Аллах Тааламдан суранып атат. Дуа кабыл болсун десеңиз себептердин бири эки колду көтөрүш. Андан кийин Аллах Тааламды я Роб деп рубубия, Аллах Таалам жаратат, тирилтет, өлтүрөт, рызкы берет. Аллахтын Роб деген сыпаты менен тавассул деп коет. Ортого алып ушу сөздү айтып жалынып жалбаратат. Бул дагы дуанын кабыл болуш себептеринен. Анан кийими кир, денеси чаң. Мындай чыкканда жөнөкөй, текебер эмес, өзүн байкуш тутуп атат, кул тутуп Аллахтын алдында. Сапарда, алыс жолдо баратат. Бүт төп келип атат себептер. Дуалар кабыл боло турган себептерин баарын жасап атат. Бирок ушул себептердин баары келсе дагы, муну жокко чыгаруучу мунун амалдары бар. Эмнеге десе, мунун тамагы арам, ичкен ичимдиги арам, кийген кийим арам, денеси арам менен азыктанган. Каяктагы буга жооп берилсин дейт дуасына. Себеби бул адамда дуасы кабыл боло турган тоскоолдуктар бар. Дуа кабыл болушунун себебин эле жасай бербеш керек. Кээ адамдар мен мына колум көтөрүп атам го, саждада дуа кылып атам го, Аллах Тааламды Роб деп айтып атам го, суннада келген дуалардын баарын жаттап алдым го, түнкү намазга туруп атам го, мынча рекет намаз окудум го, Куран окуп атам го, садака берип атам го адамдарга деп ушул жака маани бере берет да. Дагы эмне мынча жолу зикир кылдым го, мунун баары жакшы. Дуаны кабыл болуучу себептерден бул. Бирок дуанын себептерин жасадыңыз, бирок ошонун кабыл боло турган тоскоолдуктарды албай салдыңыз. Тоскоолдук да бар. Себептер башка, тоскоолдуктар башка. Ошондой эле дуанын кабыл болушундагы тоскоолдуктарды адам жоюуга аракет кылыш керек. Антпесе тиги себептерди канча жолу айтып алып, Меккенин жанына барып алып, ажылыкка барасыз, умурга алып, канча миң рекет намаз окусаңыз деле, тоскоолдуктарды жоймоюнча кабыл болбойт. Мисалы, бир адамга зулумдук кылып койдуңуз дагы, анан барып Кудай Тааламдан кечирим сурап атасыз. Не кылыш керек? Биринчи ал адамдан сиз зулумду ошол адамга кылдыңыз. Аллах Тааламга барып дуа кылып атасыз. Мени кечирип кой деп. Туура, Аллах Тааламдан кечирим сурайсыз, бирок сиз тигил адамдын акысын тебеледиңиз да. Андан да кечирим сураш керек. Ошо тобонун шарттарынын бири зулум кылган адамдан кечирим сураш керек. Акысын алып алсаңыз барып бериш керек. Уурдап, ар ким тартып алып эле барып анан ажылык кыла коюп, бир жакшы амал кыла коюп, же кайра анын акчасын тартып алган мен садакага берип салбадымбы? Мечит салып салбадымбы? Көпүрө салып салбадымбы? Кабыл болбойт алар нерселер. Ошондой эле мен бүт дуа кабыл болушунун жолдорунун баардыгын жасап атпаймынбы? Тоскоолдуктар жойгон жок. Кредити бар болчу жойгон банкта. Соодасында арам жолдору менен, мисалы арак сатат деп коелу. Же болбосо кыянаттык менен иштери бар. Сүйлөсө калп сүйлөйт. Кылган амалында, ибадатында ихласы жок. Аллах Таалам үчүн эмес, бирөөлөрдөн уялган үчүн,
бирөөлөр үчүн жасайт. Жол болсо ошол кылган амалы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жолуна туура келбейт. Мунун баардыгы тоскоолдуктар. Ошон үчүн канча адамдар орозу тутат, орозосу жөнүнө ачкачылык дейт. Канча адамдар түндө намаз окуйт, намазы жөнүнө уйкудан калуу. Же жүрөгү тар, ичинде көрө албастык, тили зар, кайдагы дуа кабыл болот Алла сактасын. Ошон үчүн алымдарды айтканда, дуанын эң жакшы кабыл болушунун жолу эмне десе, инна таркадуну күнөөлөрдөн алыс болуу. Жаман иштерден алыс болуу бул өзү дуа деген да. Ошон үчүн туугандар бул чоң негиздерден. Аллах Таала бизге адал таза нерселерди адал кылды, ушуга буйруду, чакырды, арам нерселерден оолак болушка эскертти. Максат мен дуа кылдым го, сурандым го деген маселе эмес. Бул адам намазы барбы, тоскоолдуктарды жойгонбу, жогоруда эскерген нерселердин баардыгын анан барып себептер жасаса, альхамдулилля, дал келет, туш келет дагы, дуасы кабыл болот. Үнү Аллах Таалага жетет. Кыйналып кийимдерин баары чаң, сууга чаңкап жатат. Ачка, сапарда жалгыз калып калды. Эки колун асманга көтөрүп, "О, Роббим" деп жалбарып атат. Эч нерсе үнү Аллах Таалага жетпейт. Эмнеге? Себеби кийими арам, жеген тамак арам. Буга чейин тоо кылган эмес, кайтарган эмес ээлерине. Бул хадистен бир нече пайдалар. Биринчиден, жогоруда эскергендей, пайгамбарга Аллах Таала эмне буйруса, ал момундарга да тиешелүү, мусулмандарга да. Пайгамбарлар бул Аллахтын кулдары, алар махлукаттар, аларга да буйруктарды аткарат, тыйгандан тыйылат, алар эч нерсени өзүнөн сүйлөбөйт, Аллах Тааландан келген динди гана жеткизет. Аларда бир Аллах Тааланын кудайлыктын бир сыпаттары жок. Алар тек гана Аллах менен кулдардын ортосунда ортомчу, кабарды жеткизүүчү. Экинчи пайда, бул хадисте адал нерселерди Аллах Таалам айтып кетти, тойба, таза нерселер. Мунун баары урсат, арамдан башка. Аларды адам жейип, рахат алып, кулдарына урсат берди. Адал нерселерди таштап коюп бул ибадат эмес. Жана жогоруда айткан кээ бир адашкан адамдардай, мен үйлөнбөйм деген адамдар бар экен. Бул таквалык деп, адал нерселерди жебейм деп. Бул ибадат эмес. Бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жолу эмес мындай. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам фрукту жеген, эт жеген, үйлөнгөн, уктаган, жашынакай эле кылып. Анан мен зухт кылып атам, мен дүйнөнү таштап атам. Бул дагы эң чоң ибадат. Арамды гана таштоо эле эмес. Мен анча мынча ашык, адалда нерселерди таштайм. Бул ибадаттын туу чокусу, таквалыктын жогорку даражасы деген мунун бар жалган. Мен зухт кылып атам деп. Зухту эмне десе, алар кээ дүйнөдөн нерселерден таштап мен өзгөчө адам болуп атам деп. Зухт деген исламда ашыкча пайдасы бербеген нерселерди таштоо. Адам өзүнө керек нерселерди алек болот, пайдалуу нерсе менен, ашык нерсени таштайт. Ал эми зухт деп булар Аллах Таалам уруксат берип койгон нерсени таштап салуу, бул зухт болуп саналбайт. Бул жакшы көрүлгөн амал эмес. Пайдалардан бул хадистен дуа кабыл болбойт качанга чейин ушу шарттары дал келмейинче. Ошон үчүн адам дуанын кабыл болуш себептерин гана издебестен, дуандан кабыл болушуна тоскоолдуктарды билиш керек. Тоскоолдуктарды жоюш керек. Бирөөлөр ушактайт, бирөөнү жамандайт, бар бирөөнү урдайт, бирөөнүкүн тартып алат, анан келип түнү менен намаз окуйт. Кабыл болобу? Албетте кабыл болбойт. Ошону таап келген акчаларын алып келип туруп анан башкага таркатып койду. Ата-энесине берет, бир тууганына берет. О, бул берешен экен. Анан жалынып жалбар түндө дуа кылат, ыйлайт, колун көтөрөт, саждада дуа кылат. Кабыл болбойт. Себеби мунун Аллах Тааламга үнү жете турган, үнү жок, дуасы жок, жолтоолору бар. Жолтоолордон жойгон жок. Бул хадисте дагы бир пайдалардан арам нерсе денени булгайт. Дене арам нерсе сиңип кеткенден кийин, андан кийинки этап адал нерселер жактырбай калат. Элдин баары эле калп айтат. Кой каяктан айтпагыла. Корлуксуз жашоо болчу эле. Баары эле чоңдордун баары эле жеп жашап атпайбы? Азаптаса Кудай Таалам ушуларды азаптайт эле. Биз эмне кичине эле жеп атабыз. Ушундай түшүнүп сүйлөп калат. Калп айтпай канча жашоо болсун. Кантип алдабай сатып соода болсун. Жашырбай ачык айтсаң, соодаң жүрбөй, ачкадан өлүп калбайбыз деп сүйлөгөн адамдарды угуп жүрөбүз. Өкүнүчтүүсү. Адамдардын баарын өзүндө ойлоп калгандар бар. Өзү чын таза жашаган адам жок өзү. Аллах Таалам эмнени арам кылган болсо, дагы бул хадисте пайдалардан. Ал зыяны тек гана дуадан эле тоскон эмес, бул дүйнөдөн дагы зыяндар. Мисалы, өлүк нерселердин жеште зыяны, чочкодо зыян бар экенин, итте зыян, эшекте зыян, наркотикте зыян, кумар оюну зыян экенин, мына кредит деп, ипотека, кооператив деп Аллах Таалам кайсы нерсени тыйган болсо, кээде ошол нерсе адамдарга пайдалуу болсо деп бир тарабынан көрүнгөн менен ал нерсе зыяны зыян бойдон кала берет. Акыбети зыян болот. Бул дүйнөдө деле азыр илим посттор изилдеп чыгып айтышты. Бул нерселердин кандай адамга арактын, наркотиктин, тамекинин, ошол эле кредиттин, ипотеканын жакшылык эмес экенин, мындай материал жактан көз караш менен караганда эле пайда бербейт экен бул нерсе, зыяны көп экен.
Себеби Аллах Тааламдын ар бир буйругу бул жакшылык, бул биздин маслаха. Адал бизге пайда, арам бизге зыян. Адалды кармангыла деди, арамдан оолак болгула деди. Адамзаттын пайдасы үчүн бул. Ошондой эле дагы бул хадистен пайдалардан бири, адал дегенде адал эмгек табуу жана ибадат кылганда ихласта болуу, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүнө шайкеш келүүсү жана адамдын тили дагы адал сөздөрдү сүйлөө, арам сөздөрдү эмес. Жүрөгү дагы адал нерселер менен толушу. Көрө албастык, ичи тарлык, көкүрөгү тар, кек сактоосу. Биринчи күнү, төртүнчү күнү амалдар көтөрүлөт. Шабан айында көтөрүлөт. Кээ бир көтөрүлгөн кезде периштелер кээ бир адамдардын көтөрбөйт, Аллахтын буйругу. Эмнеге? Себеби булар урушуп талашып жүрүшөт. Али кечин жараша элек. Көкүрөктөрүнө бири-бирине болгон жек көрүүсү бар. Качанга чейин жарашмайынча таштап койгула буларды деп. Баардыгыбыз караш керек. Каякта иштеп атабыз? Иштеги мамилебиз кандай? Адамдар менен мамиле кандай? Соодабызда кандай жүрүп атабыз? Тилибиз кандай? Бирөөлөр менен таарынышып коюп жазылбай жүрүп аткан жокпузбу? Кек сактап көкүрөктө кылып аткан амалыбызды ким үчүн кылып атабыз? Ушул кылып жүргөн амалдарын пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүнө дал келип атабы? Бүт мурожа деп коет, адам өзүн эстеп, эсеп кысап кылып карап туруш керек. Саллаллаху таала аля хайр халкихи ва алейхи ва сахби ажмаин.